Babul anjasi. Keyingi temamız najasatlar tuuralı bölüm deydi. Anjas degen söz najas degen sözdün köplük türü. Bunu adam qanday nerseden adam jirkenesi ko ıpılas. Ipılas nerseni ne dep koyuyor? Najas. Birok mana kitaplarımızda bir ereceler kollanıladi taqsirlar. Kede najas dep koyuyor, kede najis dep koyuyor. Bu turalı murunqu sabaqlarda dagın eskертип өткөнмүн туурабы? Najas dese najasattın dal özü. Kan bolsa kan, iring bolsa iring, zara bolsa zara. Najis dese oşo najasat arkылуу bulgangan nersени эмне деп коебуз? Najis деп коебуз. Бул терминологиялык жагынан, фик илиминин алымдарынын колдонуусу ушундай. Ал эми лексикалык жагына алсаңыз, najас дейсизби, najis дейсизби, бардыгы бир. Ошо булганган, харам мындай ыплас нерсени эмне деп коёттур? Najас деги najis деп кое беришет. Хоп, эми темабыз эмне жөнүндө экен таксырларым? Najasаттар жөнүндө. Бул темада кийимибизди кантип тазалайбыз, денебизди кантип тазалайбыз булганса, мына ошол тууралуу сөз кылат. Хоп, муну билиш үчүн биринчи najasаттарды бөлүп алалы. Najasат көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн болуп, башкача айтканда, денелүү, денесиз болуп экиге бөлүнөт. Биринчи, эң алгат najasat канчага бөлүнөт экен? Экиге. Денелүү, денесиз. Денелүү дегени бул күн менен аркылуу кургагандан кийин деле жанагы неси кала берет. Денеси калып кете берет да. Изи калып кете берет. Ал эми денесиз дегени калбай калат. Ага эмнелер кирет? Денесизге арак, зара кирет. Түшүнүктүбү? Арак менен не кирет экен? Зара. Денелүүлөргө кадимкидей бел суу, kan, çoğ daratsızlık, bunlar nege kirip ketet eкен? Denelүүгө kirip ketet. Ana bular kayra ekiге bölünөt. Oğur jana ne dep? Жеңил najasatlar olup bular kayra ekiге bölünöt. Oğur najasatlar bul adamның алдыңғы артқы жолдан чыккан нерселер, kan, iring, arak. Bular bardыгы nege kirip ketet? Oğurga. Tovuktun tezegi, ördöktün tezegi, bular bardыгы nege kiret? Oğurga kiret. Бирок жырткыч айвандардын заңдары, заралары неге кирет? Оорга кирет. Бирок эти жейиле турган жаныбарлардын, жандыктардын немелерини экиге бөлөбүз. Канчага бөлөт экенбиз? Зарасы жеңил, заңы оор. Зарасы жеңил, заңы эмне экен? Оор болот. Мисалга кой. Койдун зарасы кандай najasat экен? Жеңил. Korgoluç oğur. Şunday çeşmedeysin. Düşünüyor. Eti ceyle turgan canıvarlar zarası jеңил, zаңы oğur. Tezegi. Korgolu degen. Düşünüktü mü? Bunu azı emne için ayıt otan sebebi azı tema oşol jönünde ketet. Oşonun tuura düşünüp alsak başında. Anan temagadan jеңил bolot. Emi men sizlerge kayra aytbашым керек да taksırlar. Oğur najasat emne debeşim керек. Sebebi oğur najasatты men sizge aytıp koydum tuurabı. Жеңилин да айтып koydum. Bundan baka özün düşünüp ketişin gerek. Şunday terminleri düşünüp alsak, manilerini, oğur najasat, jеңил najasat, kaysilar ekendigini bölüp alsak, sabak jеңил. Anda başladı. Tathirun najasati vacibun min badanil musalli ve thawbihi vel makanillezi yusalli aleyh. Namaz okucunun denesinin, kiyiminin, namaz okuyturgan ordunan najasatты тазалоо милдет. Кандай экен? Денеңди тазалашың керек болгонсо, кийимиң болгонсо, кийимиңизди намаз окутурган ордуңуз булганга болсо, жай намазыңызды эмне кылышыңыз керек экен? Тазалаш керек. Түшүнүктүбү? Милдет бул. Бирок эми ошону кантип тазалайбыз азыр айтат. Wa yajuzu tathiru an-najasati bil ma'i wa bi kulli ma'in tahirin yumkinu izalatuha bih. Kal khalli wa ma'il wardi. Men sizlerge Darat kitabında aytkamda danagı su temasında. Жидкий нерселер бар да. Жидкий нерсе дегенде süt kiret, май kiret, масло бар ғой, растительный масло kiret, ал жерде уксус kiret, же жанагы роза гүл чыланган суу kiret. Bu neme bir jolu koldanılgan su kiret, kadimkidey taza su kiret. Bardыгы emne bular? Жидкий mi? Жидкий. Biroq oşo жидкий nerselerдің arasынан жидкий nerse su gana darat menen gusулга жарайт. Başkası neydi?
жарабайт. Башкасы менен кайра башкалар калганды дагы экиге бөлөбүз. Калганын кебири менен кийимдерди, денелерди булганган болсо тазаласак болот, кебири менен тазаласак не? Болбойт. Азыр ошону баяндайт. Эми жакшы карагыла. Ваяжузу татхирул najasati билма. Najasatты, арам нерсени суу менен тазалоого болот. Ва бикулли маиин тахирин юмкину изалатуха бихи. Жана бардык таза суюк аны менен жанагы najasатты кетирүүгө мүмкүн болгон нерселер, суюк нерселер менен не кылганга болот экен? Тазалаганга болот. Жана бардык кетирүүгө жарайган, алы жеткен, кетире ала турган таза суюк нерсе менен тазаласа да эмне дейт? Болот дейт. Эми ошол кетирүү мүмкүн болгон дейт го. Суюк эле болсо жарайбы экен? Жок, таза болуш керек. Анан кетирүүгө күчү жетсин. Ал кандай дегени? Сыксаң сыгылыш керек деген сөз. Мисалга, ошол суюк нерселердин арасынан сыксаң сыгылбай турган нерселер бар. Май сыгылабы? Жок, кайда калып калат тескерисинче. Туурабы? Сүт калып калабы? Калып калат. Значит, сүт менен, май менен сиз кийимиңизди жуусаңыз не болбойт? Таза болбойт. Ал эми уксус, роза гүлчыланган суч, аны сыксаң не болот? Сыгылбайт. Мына бул нерселер менен сиз кийимиңизди тазаласаңыз болот. Же болсо жанагы дарат үчүн бир жолу колдонулган суу бар го. Ооба, ал даратка жарабайт, гусулга жарабайт. Эмнеге жарайт экен? Булганган кийимиңиздеги жанагы булганычты кетирүүгө не жарайт? Тазалаганга. Ошол аркылуу жуусаңыз сиздин кийимиңиз таза болду деп эсептелет. Түшүнүктүбү? Хоп. Ва иза асабатил хуффа najasatun laha jirmun fajaffat fadalakahu bil ardi jazati salatu fi. Эгер маасыга денелүү najasat жукса, мисалга көчөдө кетип барат десеңиз, сиздин маасыңызга бир заң жугуп калды. Уйдун тезеги жугуп калды. Же болбосо койду союп жатканыңызда кан жугуп калды таксыр. Канды не дедик жаңы биз жокоруда? Денелүү najasаттардан, туурабы? Эми фажаффат кургады, тийишпейсиз, кургайт. Эч тийишпеш керек. Бизде ката жер бар да, кан жукса дароо алат да мындаган кылып суу менен эки жака көбөйтүп салат. Кан союп жаткан кезиңизде масыңызга кан жукту, тийишпе. Кургайт. Кургагандан кийин фадалакаху биларз, жерге сүрсөңүз, же бир ташты таштап алып мындаган таза кылып сүрсөңүз, же бир топурак дейсиңерби, жер дейсиңерби, диалегиңизге жаса, кулук дейсиңерби, не дейсиңер? Кесек дейсиңер, ким кандай түшүнсө, сиз не дейсиз жоңалайда? Топурак, кесек. Кесек. Ошо менен жакшылап сүрсөңүз, эмне болуп калат? Таза болуп калат. Бирок болгону эмне кылбаш керек? Суулабай, тийишпей тек коесуз. Тийишпей тек коесуз, кургады, сүрөсүз, таза болот да аны менен намаз окуй бересиз. А бизде андай кылышпайт да, кан жукса дароо сууду алып эки жака шуап, наоборот көбөйтөт. Тийишпеш керек. Түшүндүңүзбү? Кыскасы, денелүү najasat жукса, кургагандан кийин жакшылап арчып койсоң эмне болуп калат экен? Таза болуп калат. Ал эми эгерде денесиз najasat жуксачы, зара жуксачы, арак тамсачы, анда таксы сөзсүз түрдө масын эмне кылабыз? Жууп, 3 жолу жуабыз. 3 жолу. Жуасыз, жайып коесуз, илип коесуз. Тамсы тамы бүткөнгө чейин. Кайра аласыз, жуасыз, тамсы тамы бүткөнгө чейин. Кайра алып жуасыз, тамсы тамы бүткөнгө, ана эми таза болот. Масынын эрежеси ошондой. Түшүнүңүздөрбү? Вал манию najasун яжибу гаслу ратбихи. Белсуу najasat. Аны кургай элек болсо, суу болсо, ным болсо, жуу милдет болот. Fa iza jaffa ala thawbi ajza'ahu fihi al-farq. Качан ошол кийимде же денеде кургап кала турган болсо, аны не кылсаңыз болот дейт, уйкалап мындай ушалап, тырмалап мындай түшүрүп салсаңыз болот дейт, таза болот дейт. Эми биздин мазхабтын көз карашы боюнча белсуу эмне экен? Ыплас нерселердин катарына кирет. Najasаттардын эсине кирет? Катарына. Болгону муну тазалоо ыкмасында эки методика колдонулат. Эки ыкма. Карайбыз. Белсуу кийимиңе жукту, кургай элекпи, анда жууш керек. Жуушу кантип жуушу кийинки немеде келет. Кийинки сүйлөмдөрдө. Бирок эгер тек койсоңуз кургап калса кийимиңизде, анда кармап ошол кийимди кармап, мындай кылып тырмалап эле, уйкалап мындай кагып койсоңуз таза болуп калат. Бирок шарты бар. Мунун тип таза болуш үчүн неси бар? Шарты бар. Шарты эмне?
Sizdin жанагы аурат мүчөңүздүн тегерегинде зара чыгып мындай булгап салган болбош керек да, жанагы уят мүчөңүздү. Эгерде зара чыгып анан жанагы уят мүчөңүздүн алдыңкы тарабын не кылып койгон болсо, толук булгап салган болсо, анан бул чыгатта бел суу ага тийип, жанагы зара не болуп кетет? Көбөйүп кетет, жайылып кетет. Анда жуу менен таза болуп кала турган болот. Ошон үчүн дайыма истинжа кылып жатыш керек. Истинжа кылып, туалет бардыңбы, жатканага бардыңызбы? Келип истинжа кылып анан укташ керек да. Бул ушундай моменттерде кээде сапарда болуп калсаң, аябай бул нерселер иш берет. Эми үйүңдө болсоңго проблема жок, кийимди которуп кое бересиң, жууп кое бересиң. Бирок жанагындай немеде аябай иш берет да бул нерсе сапарда болгон кезиңде. Чүнкү وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ أَوِ السَّيْفَ اُكْتُفِيَ بِمَسْحِهِمَا. Эгер нажасат күзгүгө же кылычка жукса дейт. Нажасат күзгүгө же кылычка жукса, аны арчып коюу жетиштүү болот дейт. Түшүнүңүздөрбү? Арчып койсоңуз бүттү. Таза арчып койсоңуз изи калбаса болду. Кайра айтам, бул жердеги азыр ушул маселени эки жактан алып караш керек. Жанагы житки нажасаттар, анан зара менен арак, анан не бар? Денелүү. Мына денелүү нажасат жукса ушундай арчып койсоң не болот? Таза болот. Ал эми жанагы неме жукса аны жууш керек таксылар. Атыне арак жуккан болсо бычакка, же зара жуккан болсо аны сөзсүз эмне кыласыз? Жуасыз. Бирок ушул күзгү менен кылычтын таза болушу үчүн шарты бар. Ал эмне? Дат баскан болбош керек. Анан дагы оюк нерселери барбы? Мындай тешик. Андай нерселери болбош керек. Ошондо таза болот арчсаңыз. Эгерде оюк бир нерселер боло турган болсо, аны арчып койсоңуз эле эмне болбойт? Таза болбойт. Бул жерде эмнени мисал берди? Күзгү менен бычак дагы ошондой, сиздин кашыгыңыз дагы ошондой. Любой идиш сууду өзүнө сорбой турган болсо, өкүмү ушундай. Любой. Түшүнүңүздөр, азыркы мисалга чыныйлар мурунку доорда же жыгачтан болчу, же эмнеден? Чоподон болчу. Ал доорларда алар идиш аяктар жууштун эмне кылат дең? Жанагы масыны жуугандай жуушун керек болуп калат дейт да. Ал доорларда булганса. Жуасыз, коесуз, тамчы дагы жуасыз, кайра жуасыз, анан таза болот. А биздин доорда андай эмес таксыр. Биздин доорда азыр жанагы чыныйларга сыртына эмал жүргүзүшөт. Эмал шуап коет да. Ал мындай сууду не кылбайт өзүнө? Тартпайт. Сиңирбейт да. Ошон үчүн жанагы катыран кылбай эле суюк нажасат жуккан болсо жууп койсоңуз боло берет. Мисалга айталы, Кудай сактасын, бир адам арак ичип кетти. Кафелерде мындай нерсе кенен да. Кафелерге кирсең эле арак ичип жатат, анан кокус. Ошол кафеге сиз кирип калдыңыз. Анан сизге жуулган идиш алып келет да. Сиз билесиз ал жерде арак ичет. Эми кондой ошондой болду, бир Россияга барып калдыңыз дейин. Бизде Кыргызстанда жакшы ой кылалы, андай жок болот иншалла деп. Бардыңыз, стаканды көтөрүп келди. Арак ичкен. Эмне экен? Ошо жууп алып келди да. Значит, ал эмне? Таза. Себеби ал өзүнө не кылбайт? Сорбойт таксыр. Түшүнүңүздөрбү? Ал эми соро турган болсо, жанагы масы сыяктуу жууш керек. Мына эскиден жыгач табактар бар эле, бул булганса эмне кыласың? Жуасың, коюп коесуң. Тамчы жуасың, коюп коесуң. Эгерде суюк нажасат жуккан болсо ошондой кыласыңыз. Ал эми мынау идиштерге жанагындай неме жукса, атыне? Дене жукса, аны таза арчып койсоңуз бүттү, таза болот. Кан тамат, мисалга айталы, кан бир кесеге тамды да, жанагы темир. Эч бир дат баскан эмес, тешиги жок. Трапканы алып туруп жакшылап арчып койсоңуз эмне болуп калат экен? Таза болуп калат, болду. Аны жууштун кажети жок. Ооба, эми бизде жанагы гигиенический неме болсун үчүн жуат, бирок ошол нерсе шарт эмес. Сиз ошону таза арчып коюп иштете берсеңиз жарай берет. Ва ин асабатил арда najasatun fajaffat bish-shamsi wa dhahaba atharuha jazatu as-salatu ala makaniha wa la yajuzu tayammum minha. Эгер жерге najasat жукса дейт. Башкача айтканда бар бир ой келип заңдады бир жерге, же сийди. Fajaffat bish-shams күн аркылуу же шамал аркылуу кургады жанагы najasat. Wa dhahaba atharuha анын изи кетти. Изи дегенде өңү жытык жанагы жерде калбады. Тезекти алмадай таштасаңыз, тияк не болуп калган? Таптаза. Кургагандан таза болуп калат го, билесиздер. Кургады, жазату салат ала манканга, тезекти алдыга алып тийип ошол жерде намаз окусаңыз болот. Түшүндүңүздөр? Бирок ал жерге таяммум кыла албайсыз. Муну таяммум темасында айтып өттүк эле. Түшүндүңүздөр? Намаз окусаңыз болот, бирок не кыла албайсыз?
Tayammum kıla alбайсыз. Анан бул жердеги айта турган дагы бир маселе бар да. Ушул азыр мына ушул сүйлөмгө байланыштуу. Бул жерде жерди гана айтып жатат. Жер эле эмес. Жерге жармашкан любой нерсе ушул өкүмдө болот. Мисалга, үйүңүздөрдө пол бар. Пол барбы? Ошондо жаш балдар сиеби? Чычабы? Пол изи кеттиби? Жыты жокпу? Өңү жокпу? Ошол жерге намаз окуй берсең боло берет. Кебелер айтат, "О, болбойт. Ал килем эмес сага. Ал килем эмес. Ал сизге палас эмес, төшөк эмес ал. Килем, палас, төшөк болсо аны жууш керек болот." Жанагы бекитилген полдор, бекитилген кафелдер, же жанагы брусчаткаларын бекитип коет го. Булар булганган болсо, таксы күн тийип кургады, таза намаз окуй бересиз. Өзүңчө эле желкине бербеш керек да. Жанагы сокур такыбалык кереги жок да. Сокур такыбалыктын такыр кереги жок. Шарият мен жашаган туурара. Кээ бир адамдар го көчө булганган болушу мүмкүн, бир бала сыйып койгон болушу мүмкүн, мен көчөдө намаз окубайм деп намазын каза кылат. Бул туура эмес. Түшүндүңүзбү? Көчө карадың, кургакпы, эч нерсе жокпу? Намазыңды окуй бер. Ооба, чекен кичине кир болот, барып жууп коесуң, проблема жок. Зато Кудайдын өкүмүн аткардың сен. Тура кир болсо кир боло берсин. Акыретте кир болбосун. Акыреттеги амал китебибиз кир болбосун. Бул дүйнөдө кир болсо боло берсин, не болсо. Бирок акыреттеги амал китеп кир боло турган болсо, иш башкача болот, таксылар. Түшүндүңүздөр сөзгө? Жерге брусчатка, кысасы, любой бекитилген нерсенин өкүмү ушундай. Любой бекитилген нерсе. Бош болсо жуасың. Бекитилген болсо кирпич турат дейли, кирпич. Кладка кылуудан мурун, эгерде булганса, аны жууш керек тазалаш үчүн. Бирок кирпичти кладка кылгандан кийин булгансачы, күн тийип кургады, таза болуп эсептелет. Эреже ушундай. Аны бузбайсыз. Шариатта жеңилдик деген сөздөр бар, таксы. Wa man asabathu minan najasati al-mughalladati kad-dami wal-bawli wal-gha'iti wal-khamri miqdar ad-dirhami wa ma dunahu jazat as-salatu ma'ahu wa in zada lam yajuz. Kimde kimge og'ir najasat juqsa deydi. Ha? Wa man asabathu minan najasati al-mughallaza. Og'ir najasat deningizge juqtu. Je kimingizge juqtu. Misalga qan juqtu deydi. Je zara juqtu, zang juqtu, arak juqtu. Bирок канча juqtu? Dirham ölçömünçe deydi. Dirhamdı, takсыларым, dirhamды. Эми оңой суюгу жуга турган болсо, şu алаканыңызга суу алып туруп, шундай жайсаңыз, канча жерде суу калса, ошону dirham ölçömü деп коет суюк najasатта. Кандай экен? Суу алдыңыз, колуңузду жайсаңыз, алаканыңыздын канча жеринде суу калса, ошону не деп коет экен? Dirham ölçömü. Bizde bir 10 somlukтай болуп калабы жана тыйындай. Ошондой жукса, же андан кем жукса, аны менен намаз окусаңыз болот. Эгер ошонон ашса, көбүрөөк жукса, намаз окусаңыз не экен? Болбойт. Маселени жакшы түшүнгүлө. Ушул сүйлөмдө, мисалга Мухтасарул Викояда мында намаз болот деп айткан эмес Мухтасарул Викояда. Мухтасарул Викояда ваюфа деп келет, кечирилет деп келет. Ошол кечирилет деп келген сүйлөмдү адамдар туура эмес түшүнөт. Кечирилет дегендин мааниси, мына китептегидей, аны мен намаз окусаң болот деген мааниде. Аны жуубай койсоң болот деген мааниде эмес. Мүмкүнчүлүк бар болуп туруп, аны сиз жуубай туруп намаз окусаңыз, макрух болот. Возможность барбы? Мүмкүнчүлүк. Аны жуубай, дирхам өлчөмүндөн азыраак жугуп тур. Проблема жок, көйгөй жок. Намаз окусаң, ооба, намазың болот. Китеп айтып жатат. Намазың болот, бирок атайын жуубагандыгыңыз үчүн мүмкүнчүлүк болуп туруп, эмне болот экен? Макрух болот. Макрухтун өкүмү эмне? Күнөкөр болосуз. Жактырылбаган амал. Ким Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн андан сактанса, сооп алат. Туурабы? Ким аткарса, күнөкөр болот таксыр. Ошон үчүн немет бериш керек? Кечирилген деп жашабаңыздар. Кечирилген деген маанисин ошол Мухтасарда ушинтип туура эмес түшүнүшөт. Мындай туура эмес нерсеге барбаш керек. Ал жердеги мааниси ооба намаз болот деген мааниде. Намазыңыз намаз болуп эсептелет, акыретте намаз үчүн жоопкерчилик болбойт деген эле мааниде ал. Түшүнүктүүбү?